Жетиген мектеп лицейи 1-класс алипе сабагы. Башталгыч класс мугалими Истамбекова Канымбы Сыргатаевна. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Балдар, өтүлгөн тема боюнча мен силерге суроолорду берип өтөйүн. Тапшырманы суроо. Айбанаттардын талашы эмне жөнүндө болду? Текстте кайсы каармандар катышты? Адамдар үй жаныбарлары үчүн кандай кам көрүшөт? Адамдын жашоосун буларсыз кандай элестетесиңер? Өтүлгөн тема боюнча окуп, түшүнүп, маалымат алгансыңар да, Азаматсыңар. Бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, жапайы жаныбарлар. Булардын бизге кандай пайдасы бар деп ойлойсуңар? Демек, жапайы жаныбарлар жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн. Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсү өтө ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Токой жаныбары күзүндө семирип, силер көрүп тургандар, көрдүңөрбү токой жаныбарлары? Жаз келгенде жүндөрү түлөп, жукарат. Жапайы жана сейрек кездешүүчү жаныбарларды атууга тыюу салган. Ошондой эле жапайы жаныбарларды корукка алышкан. Жаныбарлардын азайып кетүүсүнө атайын адистер байкоо жүргүзүп турушат экен. Түшүндүңөрбү балдар? Мынакей азайып бара жаткан жаныбарлар үчүн атайын адистер корукка алып, аларга байкоо салып турушат экен. Анда эмесе айрым бир жаныбарлар үчүн табышмактарды айтайын. Көңүл бурула. Табышмактар: узун куйрук кызгылт жүн, шек алдырбай жойлогон, айбан туруп өтө куу, ал эмне ойлогун? Көрдүңөр балдар? Узун куйрук кызгылт жүн экен, шек алдырбай жойлогон, айбан туруп өтө куу, ал эмне ойлогун? Силердин оюңарча бул эмне деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Түлкү экен, балдар? Туура айттыңар. Кийинки табышмагыбыз: узун экен кулагы, узун арткы шыйрагы, абдан коркок жаныбар, айткылачы бул дагы. Көрдүңөрбү? Кулагы узун дейт, арткы шыйрагы да узун экен. Абдан коркок дейт. Бул кайсы жаныбар деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Коён. Демек, бүгүнкү темабыз эмнелер жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Ооба, бүгүнкү өтө турган темабыз эмне экен? Түлкү менен коён. Темабызды окуп алуудан мурун сабагыбызга максат коюп алалы. Сабактын максаты: жомок менен таанышабыз, анын идеясын, негизги мазмунун түшүнөбүз, кабыл алуубуз, ойлоо кебибиз калыптанат. Өз оюбузду жолдошторубуз менен бөлүшөбүз, ошондой эле үй бүлө мүчөлөрү менен бөлүшөбүз. Адептүүлүккө, адамгерчиликке, калп айтпоого үйрөнөбүз. Балдар, макулбузбу? Азаматсыңар. Ошондой эле теманы окуп жатканыбызда
бизге тааныш эмес сөздөр кездешет. Ошондуктан сөздүк жумушка көңүл бөлөбүз. Сөздүк жумуш. Силер көрүп тургандай, карагыла. Дүмүргө, мүдүрүлүп, тукумун түгөткүч, желкеден деген сөздөр жомокту окуп жатканда ушундай сөздөр кездешет. Силердин оюңарча, бул сөздөр кандай деп ойлойсуңар? Анда эмесе көңүл бурабыз. Дүмүргө. Дүмүргө деген сөздүн мааниси силер көрүп тургандай, дарактын кыйып кеткенден кийин бир аз калып калган бөлүгүн дүмүр дейт экенбиз. Көрдүңөрбү? Ал эми мүдүрүлүп деген сөздүн мааниси чалынып дегенди билдирет экен. Чалынып кетесиңер го кандайдыр бир нерсеге. Ошону айтат экен, жыгылууну айтат экен. Ал эми тукумун түгөткүч дегенди кандай түшүнөсүңөр? Тукумун түгөткүч деген сөздүн мааниси баарын жок кылуу дегенди билдирет экен. Башкача айтканда, балдарын ата энеси менен жок кылуу дегенди билдирет экен. Ал эми желкеден деген сөздүн мааниси арткы моюндан дегенди билдирет экен. Түшүнүп алдыңарбы балдар? Сөздүк жумушубузга түшүнүп, ар бир сөздүн маанисине көңүл бөлүү менен окуп жатканда көңүл бурабыз. Макулбу? Демек, китебибиздин 79 бетин ачып, көңүл коюп отурабыз. Мен силерге теманы окуп берейин. Тема: түлкү менен коён. Коён токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып, дүмүргө мүдүрүлүп жыгылып кетет. Көрдүңөрбү? Баягы дарактан кыйып кеткенден кийин кичинекей бөлүгү калбады беле? Ошого чалынып жыгылып кетет экен. Көзүн ачса, алдында түлкү турат. Коён коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: "Көрө албагандар мени жегич, коёндордун тукумун түгөткүч деп айтышат. Бул калп, мындан ары бирге туралы." Көрдүңөрбү? Коёндордун тукумун, балдарын, өздөрүн жоготкуч, жегич деп айтышат. Булардын баардыгы калп деп атат. Мындан ары бирге туралы деп жатат. "Макул" деп коён коркконунан тез жооп берет. Түлкү коёнду үйүнө ээрчитип келет. Анан: "Сен үйдө тур, мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин" дейт. Түлкү бир аздан кийин бир тоок көтөрүп келет. Эт бышканда коёнду тамакка чакырат, бирок коён эт жебейт. Коён эт жейби балдар? Ооба, этти жей албайт коёндор. Эртеси түлкү үйдө калып, коён кетет. Ал таладан бир капуста алып келет. Тамакты бышырып, түлкүнү чакырат. Түлкү жебей коет. Коён жеп, тоюп алат. Бул жерде түлкү капуста жейби балдар? Жей албайт, азаматсыңар. Түлкү эми тамактанайын деп, коёнду желкеден алат. Көрдүңөрбү? Себеби ал курсак ач калды да, ошондуктан коёнду жеп алмакчы болуп, желкеден алайын дейт экен. Коён күчүнүн бардыгынча жулкунуп, араң кутулат. Ошондон кийин коён түлкү менен жолдош болбой калыптыр. Балдар, көрдүңөрбү? Түлкү достукту сактай алдыбы? Албетте жок.
башында коёнду алдап үйүнө алып келген эле. Мына акырында коён кутулуп чыгып кетпегенде коёнду жеп салмак. Туурабы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Анда эмесе ушул теманын негизинде сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Жыйынтыктоо. Түлкү менен коён кандай жаныбарлар? Эмне үчүн коён менен түлкү бирге жашай алышкан жок? Түлкүнүн тамактануусу коёндукунан эмнеси менен айырмаланат? Силер адамгерчиликти жана чынчылдыкты кандай түшүнөсүңөр? Ушул суроолорго жооп берүү менен темаңарды түшүнүп, жыйынтык чыгарып алсаңар болот. Андай болсо, тапшырмага көңүлүңөрдү бурам. Тапшырма. Жомоктун мазмунун түшүнүп, ролдоштуруп окуйсуңар. Ролдоштуруп дегенде түлкү менен коёндун сөздөрүн эмне кылып атасыңар? Үн колдо окуйсуңар. Экинчи тапшырмабыз түлкү менен коёнду салыштыруу менен сүйлөп бересиңер. Түлкү кандай жаныбар, коён кандай жаныбар? Ошол экөөнү мүнөздөмө берүү менен салыштырып сүйлөп бересиңер. Макулбу? Сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта болгула.